милицияга жумушка кирип атсаң дагы акча төлөйсүң, сот болуп атсаң да акча төлөйсүң, ооруканага барсаң да акча төлөйсүң, мугалим болуп ишке кирсең да акча төлөйсүң. Сен Кыргызстанды ушундай жагдайда таштап кетесиң дагы, анан экенсиң сезим бар. Жалган сезимдерге аралашпашпыз. Бардык нерсенин ставкасы бар да. Базардын ставкасы бар, дүкөндүн ставкасы бар, лицензиянын ставкасы бар, кызматтын ставкасы бар, акимдердин ставкасы бар. Биздин айылдан, биздин райондон, биздин урулдан, биздин областтан, биздин жерден Тайкемдин жездесинин күйөө баласы экен, же эжемдин аяшы болот экен. Токто, кыргыз, токто, андай болбой. Сен адамдын идеясын издечи. Ар кандай айылда чечилип аткан маселеге кыргыз кайдыгер, шайлоолордо да кайдыгер, коомдук маселе чечип атканда да кайдыгер, гезиттердеги чыккан макалага да кайдыгер, теледеги көрсөтүлүп аткан сюжеттерге да кайдыгер, бүтүн кайдыгер. Кайдыгер болбогула өз элибизди, өз мекенибизди сүйгөндү үйрөнөлү. Ташкентке барсаң сен Андижандансыңбы, Ферганадансыңбы, Намангандансыңбы, Бухарадансыңбы, Москвага келсең сен Тундрадан келдиңби, Тувадан келдиңби, кайдан келдиң ошо? Бишкекке келсең каяктансың? Урууң ким? Сага кандай кайрылсың? Кимдин үмүтүсүң? Бүттү. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган соонун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Кыргыз жерим, сенден такыр чыкпайын. Кыргыз элим, сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөм да, кандай иштер эмне жумуш кылбайын.